Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөрүм. Кайрадан биз сиздер менен Мезгил Медиа YouTube каналындабыз. Руханият көрсөтүүсүндө бүгүнкү программабыздын башка каарманы өнөр алды кызыл тил деп кыргыз элибизде айтылмакчы. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи. Учурда колуна комуз алып, кыргызымдын калпагын кийип, дал болсо ошол кыргызыбыздын дагы бир сыймыктана турчу уулдарынын бири Шаршамбаев Эмилбек мырза менен бүгүн маек курамын. Ассаламу алейкум, Эмил байке. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Сизге рахмат ошол чакырганыңыз үчүн. Анан учурда мен ушу сиздин үйүңүзгө келип алып аябай сыймыктандым, Эмил байке. Анткени мына жерде турган жакшынакай кыргызыбыздын улуттук аспаптарын өзүңүздүн ушул алтын колдор менен, мындай чеберчилик менен өзгөчө жаратып, учурда элибиз үчүн кызмат кылып келатырсыз. Анан алгач эле сизге суроом, Эмил байке. Өзүңүз баягы туулган жердин топурак алтын дейт го кыргызда. Анан кайсыл жерде туулуп өстүңүз элеңиз, өзүңүздүн кичи мекениңиз жөнүндө, киндик кан тамган жериңиз жөнүндө айтып өтүп, анан сиздин өнөрүңүзгө орун берсек, Жакшы болот. Мен өзүм Нарын шаарында төрөлгөм. Нарын шаарында төрөлүп, ошондо 1-класстан 8-класска чейин Чкалов орто мектебинде окугам. Ал орус мектеп болчу агесте. Нарында ошо Чкалов эле ошо орус мектеп. Ошо ата-энемдин колунда болдум. Анан бала кезде каникул сайын айылга жөнөмөй, чоң атабыз, чоң апабыз, анан эки агам айылда турчу. Ошо чоң ата, чоң апам менен. Анан айылдын жашоосу кызык да. Өзүм шаарлыкмын, шаарда жүрүп, анан ошо айылга барла. Анан мен ошо атамдын колунда өсүп, өзүм атам Ибраимдин. А киши абдан чоң залкар комузчу болчу. Мага айтып калчу эле, ата комузду кайдан үйрөндүңүз десем, ошо мен чоң апамдын, ошо бир чоң апам жактан ошо черткендер бар экен да. Чоң апам өзү ат башыдан болот, Казыбек айылынан. Анан ошол жактан келсе керек дейм да, өзүм атамачы. Анан атам айтып калчы, ага киши 1934-жылы төрөлгөн, анан согуш убагында канча болот? 7 жаш согуш, 7-8 ошо кичинекей бала экен. Анан айтып калчу эле, агерде агесте жанагы азыр чогулатпайсыз, мындай достор, тиги уулар болуп, агесте жору ичкен, жору ичет деп. Чогулуп алып бирге отуруп, жора жолдоштор бар. Ошо жору ичебиз деп айтып калчу. Анан ошо улуулардан ошо жору ичип, ошондо отурганда комуздун үнү уулган жерде эле барып, кичинекей бала да бир 7-8 жаш ушу бар эле терезеден тияктан тыңшап, аябай кызыкчу экен да. Ошо берилген экен да ошо атама. Ошо кызыгып жүрүп эле, анан кичинекейден комуз чертип, ошо аракет кылып эле, анан кийин өзү үйрөнүп, ал киши өзү военный болчу. Нарында жана погран войскада ошондо. Анан аяктан да неметип, анан кийинчерээк сайра комузга да көп чыгып жүрдү. Республикалык конкурстарга да комузчулардын катышып жүрчү. Анан ошо мен анда 7 жашымдан баштап ошо үйрөнүп калдым. Искусство институтунан бүтүп келген жаңы жаш адистер, жигиттер барып чогуу иштешип. Атам болсо ошо пенсияда ошол жакта иштеп турган. Анан чогуу иштеген жигиттер менден алар ашып кетсе бир 5-6 жаш улуу болчу. Анан жолукканда эле айтып калышчу, биз дейт 5 жыл искусство институтунда окуп, анан ноута менен жакшы немете албайбыз үйлөрдө депчи. Ноутага сала албай, эч кыйналбай. Ибраим байке болсо бул өзү самоучка. Өзү самоучкада өзү үйрөнүп, бизден жакшы неметет деп, чертет деп. Анан мен билем, баягы үйдө отуруп алып түнгө чейин агесте жанагы табак бар го, проигрывать этеп. Пластина деп пластина, виниловый пластина дейт го. Отуруп алып эле, анан чертип берчи, тигини кайра айлантып, кайра башынан коюп эле, анан мага айтчы да, балам, эч качан фальс чертпе,
автор кандай чечсе ошондой чечет. Бурсаң тигиндей чала чечсең эле күн мааниси маңызы бүт. Жазалмалуулук болбосун дечи турбайбы? Чала комуз болбой жүр. Ошо кандай үйрөнсөң ошо неметип анан ошо үйрөтүп ошо анан параллельно ошо неме музыкальный школага да барып жүрдүм. Ошентип анан баягы угуу сезими деп коет да кыргызча. Орусча музыкальный слух деп абдан күчтүү болчу да. Отуруп алып чертип берчү да неметип. Анан кийинчерээк ошо мен 7-класста окуп жүргөндө немеге Сайра комуз деген передача бар болчу. Ошо комузчуларды ар кайсы райондордун областтардан барып анан ошо чакырып барып калдык. Ошондо биринчи жолу Фрунзеге келгем. Фрунзеге келип анан эски жанагы телевышкада барып турсак эч ким биз атам айтты, биз нарындан келдик, ошо Сайра комузга тартылганы келдик десеп. Ар жактан бир жигит чыгып мен сразу тааныдым. Жолдубай Кайыпов экен, раматтылык. Жанагы американский джинсы кийген агесте мода. Клёштар. Ангел аябай жакшы ишкенде элпек келмей экен спайка тигип бойдон кирип анан Роза Рыскелдинова алып барчу. Көп жыл ошо жакшы передачаларга алып жүрдү. Ошо киши тартты бизди. Барып отуруп эле ошо бир 30 мүнөттүк беле 35 мүнөттүк передача болчу. Бир отуруп эле үйдөн даярданып барганбыз. Экөөбүз чогуу 1-2 күн чертип, анан мен өзүнчө атам чертип. Анан ошондо биринчи жолу тартылып, андан кийин радиода 1-2 жолу тартылгам. Ошо анан кийин 91-жылы ушу Бишкекке келдим, Бишкекке келип, бияктан үй салып дегендей эле ошо. Анан ошо жактан анан айтайын деп унутуп калыптырмын. Ошо атам мурун комуз чапканын көрүп кызыкчумун да өзүм. Мен да аябай усту болчу. Ошо кезде жамы фотоаппарат менен тарткан аз эле чандай адам болбосо бүт үйдөн өзү жанагы проявитель бүт аны үйрөтүп биз үйрөнүп бүт баарын жазачы. Эмне болсо аябай ушунча колунан көбөртө өлгөн өнөрлүк киши болчу да. Анан ошо 9-класста мен айылдамын. 9-10 класста Куланакта окудум кыргызча. Анда уже бир тууган агаларым студент болуп кеткен, мен кичүүсүм да. Анан чоң ата, чоң апам баа карлашып ошо айылдан окуп анан ошондо бир күнү атам бир өрүктү алып келип, балам момдон комуз чабайын деп атам. Экөө чыгат экен. Мен сен чабасың, мен чабам дедим. Ошентип экөөбүз экөөнү чаап анан биринчи жасаган комузда агест азыркыдай инструмент жок. Балта керки анан түрпү болду. Ошо менен бирдеме алып жазадым, бирок жакшы болду үйүнө. Анан ошонун экинчиси атам чапканы мына бир жерде турат. Жерде илинип турат. Мен ошо өрүктөн чабамган комуз. Анан ошо Бишкекке келгенден кийин эле ошо кичинеден жаза баштадым комуз. Анан бул деле өзүнчө баягы неме экен да, искусство экен мындайча айтканда. Башында бир 2-3 комуз жасаганда үйрөндүм деп өзүм да ушундай сезип калыптым. Көрсө муну өмүр бою үйрөнүш керек экен. Азыр тиги базарда деле жанагы массовый чапкан, комуз чапкандар көп да. Анан негизи жакшы комуздар, жакшы усталар, комуз чапкан усталар негизи комузчулардын колунан ошо жасалса, мен ойлойм да, ошо жакшы үндүү болот. Анткени алар билет да. Өзү күү чертинмесе. Азыркы тил менен айтканда, Эмилов айке өзүнүн техникасын билет дегенди айткыңыз келип окшойт, ар биринин өзүнүн баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деген сөздү айткыңыз келип окшойт. Жакшы, Эмилов ага. Негизи бул комуздун өзгөчөлүгү башка дүйнөнүн башка музыкалык аспаптардан өзгөчөлүгү бул 3 кыл болсо да мунун толгоосу, настройкасы бир мен билгенден бир 7-8 андан да көп болуш керек да. Түрү, ыкмалар бар. Неме настройка ошо толгоосу. Калган дүйнөдө бардык ушу музыкалык аспаптар бир эле мындай стандартный настройка менен кетет. Мындай ошонун өзгөчөлүгү да ушунун.
комустун баягы өзгөчө бир касиети, өзгөчө бир айырмачылыгы ушунда экен да, Анан бул мисалы нота менен үйрөнүп көнүп калгандар, анын жанагы сулух деп коет го, угуу сезими жакшы иштебей калат да. Илгери нота жок болчу да. Мисалы мындай жана боз үйдө отуруп бир чоң залкар комузчулар, Карамолдо, Орозов, Ыбырай Туманов, ошо сыяктуу чоң комузчулар черткенде бер жакта шакирттери угуп туруп, алар деле кечке отурчу эмес да, мындай черт мындай бас деп. Угуу сезими күчтүү болгон да. Отуруп эле ошонун неметип угуу сезим менен эле үйрөнүп кетишкен. Угуу сезим менен эле үйрөнүп кетишкен да. Карабайсың, ушунчалык күчтүү болчу да. Бул деле бир өзүнчө бир убакта болот экен да. Мисалы, булам неме адам жашы өтө баштаганда ал деле мындай төмөндөй баштайт экен. Мен өзүмөн байкадым да. Мурун мисалы бир күн отуруп туруп бир 2 бөлүп, 3 бөлүп туруп үйрөнүп алчумун, азыр кыйын да. Андай. Жакшы. Жакшы Эмил байке. Анан эми азыр биз эмеге да токтололук. Сиздин ушул өнөр канаңызга дагы бир сапар тартып барып келсек, ал жакта ошо кылып аткан иштериңизди көрсөк, биздин көрөрмандар менен бирге. Анан ушул сиздин атаңыз Ыбырайым ата чапкан комуздар да бар экен бул жерде, өзүнүн колу менен чапканчы. Анан ошолордун тарыхына дагы бул жерде турган бир нече мен көргөндөн Кылыякта турат. Анан бул жерде баг сок билек деп коет го. Биз бала кезде көрүп калдык. Апаларыбыз арпа күйшөп, буудай күйшөчү эле. Анан мунун да тарыхына токтолуп, ушул жөнүндө айтып берсеңиз, жакшы болот. Өзүңөр көргөндөй, бул менин устаканам. Ушул жерде жана Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарын жасайм ушул жерде. Эң негизгиси комуз, комуздан башка да кылгыяк. Негизги отурган жерим ушул жерде отуруп алып, жанагы азыркы жазып аткам, кылгыяк жазып аткам. Өрүктөн. Бул где-то бир 70% бүттү десек болот да. Илгери биздин ата-бабабыз, илгери комузчулар койдун ичегисинен жазачы. Мына могу кадимки эле койдун ичегиси, мына ушу. Койдун ичегиси. Муну азыр көбү унутуп калды. Бирок бул өзүнө аябай сылык мамилени талап кылат да. Ушунун ичинен баарын алып, азыр жазалганын көрсөтүп берейин. Сыдырып, муну чыйратып, анан мына момдай болуп чыгат. Муну билгендер муну менен черткенден кийин ушу ичеги кылдан, анан берки кылдар менен черткиси келбей калат. Мында өзүнүн кардарлары бар да. Мурун комузду багы мойну менен бирге чапчыбыз. Анан кийинки кездерде багы материалга кичине эконом болсун деп бөлүп, мойну мына мойну бул да өрүк. Мойну өзүнчө даярдап алып туруп, анан бияка мындай кошуп жасайбыз да. Мунун бир артыкчылыгы бар. Кошуп жазганда бул кийин канча убакыт өтсө да бул толгонуп буралып кетпейт да. Негизи жыгачтын өзү багы чыңалуу касиети бар да. Бул жанагы кылгыякка даярдап, кылгыянын капкагы да. Негизи бул төөнүн терисинен жасалат, бирок эми бизде азыр төө жок болгондугуна байланыштуу эми аны табыш кыйын. Анан жанагы текенин, эчкинин текенин терисинен жүндөрүн кырып, тазалап туруп, анан муну жибитип алып туруп, анан немен кылгыяктын бетине капка ордуна тартылат да. Эми бул комуз чапкан өнөрчүлүктү мен өзүм атамдан Ибрайым Шаршенбаев ошо кишиден үйрөнгөм. Ал киши өзү чоң залкар комузчу болчу. А киши ошо өзү комуз да чапчы, көп комуздарды чапты. Анан а кишинин окуучулары азыр чоң дүйнөнү кыдырган чоң комузчулар болуп атат. Бул сок билекти болсо чоң атам Шаршенбай чапкан ушу мен болжолумда ошо 70-жылдары жазса керек да. Биз көпкө чейин колдонуп жүрдүк. Могу үйдүн ушул бурчун багы тарых музей сыяктуу кылып, багы биздин чоң атабыздан бери келаткан могу аспап немелер турат. Анан ошо биздин балдарыбыз, неберелерибиз көрсүн. Бул мындайча айтканда багы ошондон бери уланып келаткан тарбиялык жагынан,
деп ойлойм да. Анан могу сок белек турат. Муну мен чоң атам жазган, Шаршембай деген киши. Өзү мына могу теректен астын бияны. Анан муну биз да айылда жүргөндө колдонуп калдык. Арпа күйшөчүбүз багы. Арпа күйшөп. Ошо мен чоң атамдан калган. Анан чоң атам да чоң жыгач уста экен, боз үй жазачы. Ушу үйдө боз үй бар, бүт жыгачтарын өзү жасаган. Андан кийин өзүм атам Ибраимдин чапкан комузу, көп эле комуз чапты. Жакын досторуна тияк бияка ошо белек кылып берген. Ошо көбүнчө ушу комуз чертчи. Бул комуздун тарыхы муну 1987 же 87-жылы чабылганда ошо бир өрүктөн жарымын мен чапкам. Ошондо мен 9-класста болчумун да. Ошондон бери сактап келатам, өзүм да чертем. Андан кийин болсо жерде кылгыяк турат. Акыркы ушу 5-6 жыл болду го дейм. Ошондон бери ушу кылгыякта жасап баштадым. Анткени азыр кылгыяк жазган усталар негизи аз экен. Анан жакшы, азыр ошо менден кийинки ошо алган кылгыяк көрдүм башкалар менен жакшы, үндөрү жакшы. Андан кийинки бул комузум. Өзүм комузум. Кээде көбөйүп калат, 3-4 болуп кетет. Анан баягы каалоочулар чертип көрүп анан жакканын алып кетишет. Анан азынча ушу өзүмдө турат. Өрүктөн чабылган бул дагы. Үнү абдан сонун. Мындай комузду көп чаптым өрүктөн. Ушу алды тетиги чет элге чейин кетти. Анда бул мандалин. Муну өзүм апам Сагын Кожобекова ошо апам чертчи. Агиш азыр карып калды. Көп деле чертпей калды. Андан кийинки бул домбура, казактардын улуттук аспабы. Бул домбураны мен кайын журтум казактар болгондуктан ошол жактан алып келгем. Домбурада жазайын деп азыр кичине колум тийип атат. Буюрса келечекте ошо домбураны да жазайын деп ошо домбураны илип койгом. Андан кийинки бул жакында эле бүттү ушу. Бир 2 жума болду. Бул да өрүк комуз. Үнү абдан жакшы. Муну жана улуу кызым бир аз чертип калат да. Ошо кызыма белек кылгам да. Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, Эмил агабыздын колунан көөрү төгүлүп, өзүнүн колунан чыккан жакшынакай ошол кыргыздын комузу, улуттук аспабы туурасында, анын тарыхы, атасы дагы өз колу менен чапкан комуз туурасында дагы айтып өттү. Биз болсо маегибизди кайра эле уланта беребиз. Ал эми Эмил ага, ушу сиз бала күнүңүздөн тартып эле ушу комуз менен кошо чоңоюп, кошо өсүп дегендейчи, бүгүнкү учурда дагы ушу комузуңузду колуңузга алып алып, бир аз кыңгыратып, баягы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат демекчи, бир өнөрдү аркалап келаптырсыз. Анан кандай күүлөрдү үйрөнө алдыңыз, анан өздөштүрдүңүз? Анан учурда азыр менин көрөрмандарыма кайсыл бир күүнү тартуулап берсем деп турасыз? Асылбек Эшмамбетовдин Таш жалак. Эсимден чыгып кетет, Таш жалак. Таш жалак деген күү мен сурадым, эже бул эмне деген? Майнысым десем, таш жалак, кур жалак деген. Жок деген мааниде. Жокчулук дегенде. Анткени бул ар бир күүнүн негизи тарыхы бар да. Күүдө баягы комуздун күүсүндө булбулдардын, мисалы, таң булбулу, ошо булбул сайрак ушундай неме күүлөр ар бир жаныбарларга арнаган бүт баанын тарыхы бар да, абдан жаратылыш бүт баанда. Анан азыр ошо Таш жалак деген күүнү чертип берейин. Жакшы болот.
Эмиль ага, өзүңүздүн атаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Атаңыз жөнүндө бир аз токтолуп өтсөңүз да. Анткени биз Ыбырайым атаны мен балачам кичинекей кезинде бир аз элес булас билем. Бирок ал кандай киши болгон мен үчүн да өтө кызык да. Анан жогоруда айттыңыз, биз мен таанышып атам баягы жеке эле залкар комузчу болуп, комузда кол ойнотпостон жогоруда өзүңүз айтып тааныштырып өткөндөй, мынтип колунан көөрү төгүлүп, мындай өз колу менен комузду дагы чабып, анан сизге дагы үйрөткөн экен. Андан сырткары дагы сиздин атаңыздын баягы жеке инсан катары, адам катары кандай бир касиеттери бар эле? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Эми мен ошо бала кезден бери билем. Менин атам өзү жалгыз бала болгон да. Бир туугандар болгон эмес, жалгыз. Анан өзү негизи мүнөзү абдан жоош болчу да, жоош киши. Жоош киши болчу. Анан ошо кичинекейинен ошо неметип, ошо комуз кайдан кызыкчу экен, ошо мен ойлойм да, бул эле бул кан жактан ошо берилсе керек, ошо тайлар жагынан берилсе керек деп ойлойм да. Анан мисалы кээ бир адамдар канча мисалы үйрөнөм дейт көп эле да. Анан ажагында түбүндө сулуук тыйбы болбосо канчалык немесең да үйрөнө албайт да. Бул өзү Кудай Тааладан берген, жаратылыштан берген ушундай нерсе экен да, белек да. Табиятына салынып берилген, ар бир адамга эле бериле берет. Ана киши ошо мага үйрөткөн, мен ошо абдан сыймыктанам атам менен. Анткени бул нерсе, бул өзгөчө, бул ошо комуз күү чертип, ошо комузду ошо биздин ата илгертен бери келаткан, бул мен ойлойм ушу мага берилгенине мен абдан ыраазымын да. Атама ыраазым. Мага үйрөтүп кетти. Анткени биз 5 тууганбыз, ошонун ичинен мен эле кызыгып неметип калдым да. Анан мындан ары да ошо ойлойм да, уланып кетеби деп. Анан атамдын ошо жанагы кийин пенсияга чыгып балдарга комуз үйрөтүп калды да. Анда мен айылдамын. Анан ошо комузчулары ошо абдан чоң ийгиликтерге жетишкенин угуп жүргөм да. Анан кийинчерээк мен ошо Бишкекке келип бияка отурукташып калгандан бери жана Руслан Жумабаевден чоң залкар комузчу бар жигит да өтүп кетти, 5-6 жыл болуп калды. Анан мен бияктан издеп жүрүп 2 жолу жолуккам. Руслан мен ушундай Ибрайым Байкең уулу десем абдан сүйүнүп, мен биринчи мугалим устатым эле деп. Анан мен айттым, Руслан, ушу мен атам көп күйлөрүн үйрөнө албам, эми сен мага үйрөтсөң. Болот, жарайт Байке, келиңиз деп, анан ошон кийин дагы жолу жолуккам. Андан ошондон мен байланыш салбай калып, анан кийин угуп калдым да, баягы неме болуп кетти, ошо өтүп кетти. Анан азыр ошо Русланда кыйын окуучулары угуп жүрөм. Мисалы жана Закирбек Дүйшөнбек уулу. Ал жигитке да барып жолуккам, издеп жүрүп. Учурдун комузчулары. Азыр мына дүйнөнү тиги чоңдорубуз кайсы чет мамлекетке барса, ошо Закирбекти ала жүрөт. Ала жүрөт. Закирбектен да үйрөнөйүн деп, бирок ал баягы убактысы көп болбойт экен. Бир тияка концерт, бир жанагы чет мамлекетке чыгып кетет экен. Ошондой. Анан өзүм да балдарга үйрөтчүмүн. Үйүнө бар, үйрөтүп, неметип. Анан ошо 87-жылы 3 жыл Куланакта агесте Дом пионер деген бар эмес беле? Маданият үйү баягы. Азыр жок го, билбейм эмне. Ошол жерде мен комуздан кружок ачкам. Комуздан, анан жана кол өнөрчүлүк, жанагы авиамоделирование, тигүү ошо ошолордон неме штатта 4 эле киши болчубуз. Директор сабак берип калдыңыз, сабак берип, анан ошол жерден 5-6 бала, анан бир 4 кыздар. Ушу 6-чы, 7-чи, 9-чу класска чейин. Жана устаканамда отуруп, айылды сагынасың да. Айылды сагынып отуруп, 3-4 жылдан бери бар эле экем. Бала кезде тоодо жүргөн, жайлоодо жүргөн, эстебаран отуруп, анан кусаландыңыз. Кусаланып, аябай. Анан бир кыска бир күү чыгаргам. Жайлоодо деп коем атын.
Анан ошону азыр чертип берейин. Муну өзүңүз чыгардыңыз? Ооба, өзүм чыгаргам ба неме. Жакшы. Абдан жакшы жаңылык экен. Анда эмесе чогуу биздин көрүүчүлөрүбүз менен Кусалык аталыштындагы Эмил мырзанын аткарышындагы сонун күйүнү бирге тыңдайлы. Бул баягындан бир 10 жылдан ашып кетти го. КТРден бир кеткен ушул күйүм. Жакшы. Аркасында баягы жылкылар жайлоо чуркап бараткан фон неметипчи. Анан көп киши билбейт, баягы туугандарымдан деле баары деле билбейт. Азыркы учурдагы жаштарга дейбизби, деги эле жалпы коомго, жумурай журтчулукка биздин программабыздын аты руханият деп аталгандыктан, руханий жактан, жан дүйнө жагына дейбизби, негизи эле кандай бир ой айтат элеңиз азыркы жаштарга? Биздин ошол ата-бабаларыбыз сактап келген мына 3 кыл комузду аздектеп, муну дагы улантуу ар бир адам колунан келе бербейт. Буга да бир чоң түрткү, анан буга да чоң күч керек го дейм да, мен жеке баамдачы. Анан сөзсүз түрдө талант керек. Анан ошол эле учурда муну дагы сүйө билиш керек да, аздектей билиш керек. Анан сиз ушул балким ушул өнөрдү аркалайт элем, ушул өнөргө кызыгам деген жаштарга кандай кеңеш айтат элеңиз? Жалпы эле менин көрөрмандарыма. Жакшы болот эми. Негизи биз кыргыз болгондон кийин ата-бабабыздан калган салт сана баарын кармап келишибиз керек да. Анткени азыркы доордо глобализация доору деп атпайбы? Баардык неменин баары информация бүт баары аябай жеткиликтүү. Анан бир чети баягы кубанганым азыр жакшы мамлекетибиз кичине ушу элдик ушундай салт сана тиги бу жанагы музыка, маданият жагына көңүл бөлүп атат, бирок өтө эмес да. Мындай финанс жактан колдоп атат. Көрүлө жүрөм да. Жетишерлик деңгээлде эмес дейсизби? Жетишерлик деңгээлде эмес. Анан бир нерсе бар. Азыр мисалы могу азыркы заманда азыр биздин жаштарыбыз баягы ар бир заман өз немеси болот экен. Бир ошол учуру ош жерде эмне кандай нерсе жаңы нерсе келсе ошого баягы умтулуп, биз бала кезде башка болчу, а кезде.
азыркы заман башка. Анан могу комуз, ушу Кыргыздын комузу жана башка аспаптары бул деген мен ойлойм бул биздин өзөгүбүз да. Канча миңдеген жылдардан могу раскопкалардан деле археологдор таап аттыр илгери эле комуз бар экен. Кылымга арытып келатат дейсизби? Ошондон бери анан бул орусча айтканда мындай священный деп мен эсептейм да. Анан ушул комуздун бул мен ойлойм бул ата бабадан калган ошо музыка аспап деги эле башка жагы деле жана салт сана тиги ошо тарбиялык жактарын муну сактап атадан балага баладан ары ошентип өткөрүп беришибиз керек да. Анткени бул нерсе деген бул жанагы өсүп турган бактай да. Биз ортосу болсок тамыры биздин ата бабалар өтүп кеткен. 7 атабыз, 9 атабыз, ким биле андан дары. Бактын бутактары биздин балдар, неберелер. Ошонун байланышы болуп туруш керек да. Улуу муун менен азыркы кичүү муундарга байланыш болуп турса, анан ошондо өнүгүү болот. Кыргыз экенин унутпайт. Башка нерселерге эчип кетпейт. Башка элдин жанагындай нерселеринечи мен ойлойм да. Каада салтына үрп адатын таңалабайт дейсиз. Ооба, каада кыргыз деген өзүнүн каада салтын кармап жүрүш керек. Мисалга эле бар айтканда, ат жамбырайсың, айылда билесиң да. Ат алдыңан улуу киши кетип барса, аттан түшө калып салам бериш керек. Көп эле да. Боз үйгө кандай кириш керек? Босогону баспай кириш керек. Ошол сыяктуу ошонун баары эми азыр айылда мунун баары деп ойлойм, бирок айылда деле унутулуп баратат. Анткени биз улуулар улуумун мисалы балдарыбызга айтып, ар бир эшиктен бирөө келсе, нанос деңиз, чай ичиңиз деген да унутулуп баратат. Бар эми ал бар. Кыргыздын мейман достугу, ушунун баары ушу мындай карасаң бир мындай мелочь деп коет го, мындай майда нерсе, бирок ошондон улам эметет. Биз айтып турушубуз керек балдарга үйрөтүп. Биз балдарды күнөөлөйбүз, бир чети бул аркылуу деле жанагындай туш тараптан келген жаңы нерселер көп болуп атат. Мен айтам да, бул башынан так үйрөн, мейли ас болсун, ас болсо да сас болсун, так үйрөн деп. Анан мен деле өзүм мисалы мактана албайм, көп күү билем деп. Күү деген абдан көп да. Анан мен азыр деле үйрөнүп атам. Мисалы жанагы кыргыз күүлөрүнүн антологиясын жакшы интернетке жүктөп коюштур, чыгарыпчы. Мурун үйдө пластинкалар бар болчу, ал жоголуп, баягы үйдөлөр ыргытып кийген билбейм. Ошондон үйрөнүп аракет кылам дагы деле. Бул деген адамдын жан дүйнөсүн неметет да. Жан дүйнөнүн азыгы деп койсом болот да. Руханий байлык бар мындачы. Бүт кыргыз элинин тарыхы, ата бабасынын тарыхы бүт. Муну деген монтуп жогору төргүлүп эле балдарга айтып, үйрөтүп жүрүшүбүз керек деп ойлойм да. Жакшы, Эмил агай. Кыскасы жалпы жонунан кыргыздын тарыхы, каада салты дагы, руханий мурасы баардык нерсе ошо комуздун ичинде камтылган, комузда жатат деген бир ойду айттыңыз окшойт. Абдан жакшы агай, Эмилбек байке, сизге рахмат айтам, ыраазычылык айтам. Алтында болгон убактыңызды арнап, татынакай менин көрөрмандарыма маек куруп бергениңиз үчүн, мындан аркы ошол колуңуздан көрүңүз төгүлүп, элибиз үчүн, кийинки муундарга, жаш муундарга өзүңүз айткандай таалим, тарбия берип, аларга ошо өрнөк болуп жүрө бериңиз. Жараткан сизге күч кубат берсин, ден соолук берсин, анан өнөрүңүз өркүндөй берсин деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү программабыздын чыгарылышында сиздер комуз өнөрүн аркалап, комузду өзгөчө аздектеп, сүйүп, өтө бир аяр мамиле кылган Эмилбек мырзанын жакшынакай талантына күбө болдуңуздар. Кайрадан биз сиздер менен руханият көрсөтүүсүнөн кезиккенче амандыкта туруңуздар.